Учурдун талабына ылайык мурдагыдай ооруканаларда эми кезек күтүүнүн кажети жок. Себеби мындан 2 жыл мурун электрондук кезек кызматы иштей баштаган. Ал кызмат дарыгерлер үчүн да, бейтаптар үчүн да бир топ ыңгайлуу. Анда ар бир жаран интернет аркылуу тийиштүү сайтка кирип, ылайыктуу күндү жана убакытты белгилеп гана жазылып коюу керек. Айс амбулаторная карточка деп, анан бул жакта ИНН жазылат. 14. Анан бул жакка телефон, пациенттин телефон номери жазылат. Так, при личном обращении. Анан далее кылабыз. Кирчүү врачты тандайбыз. Кайсы күнгө көрүнгүбүз келсе, ошол күндү тандап, мисалы бүгүнкү күн, анан бул жакта убакытты тандап коебуз. 11:40-ка записать пациента. Печать. Мындай талон берилет. Бул кызматты пайдалангандарды канчалык узун кезек күтпөсүн дарыгерлер убагында кабыл алууга милдеттүү. Ошондой эле күтүүсүздөн абалы өтө оор акыбалда келген бейтаптар дагы кезексиз дарыгерлер тарабынан кабыл алынат. Үйдөн эле чалып регистрацияга. Алар сразу автоматически регистрация кылып врачка очередке жазып коет экен. Саат 11-ге талонун алгам хирургка. Ошо убакытка жакын келдим, эч кандай очереди жок эле, талон менен кире бердим. Население пока азырынча электрондук кезекке турганды көп билбей жатышат. Көптөгөн түшүнбөстүктөр болуп жатат. Баягы илгеркидей эле келип алышып, врачка кезекке турушуп, мындай жандуу кезекке турушуп, андан талон менен келгендер менен кичине нааразычылыктар да болуп атат. Бирок бул абдан ыңгайлуу деп эсептейм. Технология өнүккөн заманда ыңгайлуулук үчүн иштелип чыккан система бүгүнкү күндө толук ишке кирди. Бирок бул жөнөкөй кызматты жакшы түшүнбөй жаткандыктан ооруканаларда дагы деле кезек күткөн жарандар көп. Карапайым калк үчүн электрондук кезек тууралуу толук маалыматтар жетишпей жаткандай. Биз бул жакка келип эле кайрылабыз да негизи. Электронду билбейт экем. Уккан эмессиз. Ооба, Көнчөсү ошо келинчектер ошо эметип коет го дейм. Киргизип коюп, анан ошол очеред ушунча саатта деп ошол боюнча келебиз да. Мисалы тияктан аласың, бияктан живой очередь болгондо бияка. Же бияка көнүш керек, же тияка көнүш керек. Анын үчүн элдин баары ошондой болсо, анда жакшы болмок. Белгилей кетсек, жарандар Miss Med KG сайтына кирип электрондук кезекке тура алат. Бул система Кыргызстандагы ооруканалардагы башаламандыкты тартипке келтирүү максатында иштелип чыккан. Жанара Алмазбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.